Нью-Йорк шаарында БОНун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын алкагында Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Германия Федеративдик Республикасынын Тышкы иштер федералдык министри Йоханна Вадельфул менен жолугушту. Тараптар кыргыз-герман мамилелеринин учурдагы абалы жана келечеги, ошондой эле региондук коопсуздуктун негизги маселелерин талкуулашты. Германиянын Тышкы иштер министри Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен бардык чек ара маселелерин чечкендигин кубаттап, бул кадам региондогу коопсуздукту чыңдоого түрткү берерин белгиледи. Жолугушууда тараптар өзгөчө саясий диалогду тереңдетүүгө жана жыл сайын өткөрүлүүчү консультациялардын, ошондой эле БА плюс ФРГ форматындагы кызматташтыктын алкагында эки тараптуу саясий байланыштарды кеңейтүүгө бурулду. Тышкы иштер министрлери экономикалык кызматташтыктын келечектүү багыттарын, анын ичинде минерал, гидроэнергетика, айыл чарба, транспорт жана инфраструктура, туризм багытында байланышты күчөтүүгө токтолушту. Кулубаев кыргыз тарап Германия компаниялары үчүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү белгилеп, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана жеке капиталды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө даярдыгын билдирди. Жолугушуунун соңунда тышкы саясий ведомстволордун башчылары өлкөлөр ортосундагы өз ара түшүнүшүү жана ишенимди бекемдөө үчүн бири-бирин Германияга жана Кыргызстанга сапар менен чакырышты.